Басы 58 миң доллар bir аз кеми бар деп, жаңы ушул Акбата конушунан дагы бир үй сатууга чыкты. Жеринин жалпы аянты 6 соток. Бардык документтери так таза колдо. Суу свети бар, канализацияга септиги казылган. Эсин номер опционияда турат, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Басы 58 миң доллар, bir аз кеми бар. Анан бул жерге мечит, мектеп, бала бакча бардыгы жакын жайгашкан. Анан ылдыйкы райондордон эң жакшы район болуп, эң өнүккөн район болуп, ушул Акбата конушу эсептелинет, өзүңүздөр билесиздер. Бул тарабы Дордой базарына дагы жакын. Ушундай көчө тарабы тосулуп элек, алсаңыздар өзүңүздөр тосуп аласыздар. Анан бул жагы ушул 6 соток жер аянты. Бардык документи так таза колдо. Жүрүңүздөр, үйүн ичинде сиздерге бир катар тааныштырайлы. Мынакей, жер астынан таза суу чыгарылган, анан бул тарабында болсо септиги казылган, даяр. Андан ары ушул биягында дагы кошумча курулуштарды курсаңыздар болот. Дордой базарына жакын болгон үчүн ушул 6 соток жер аянтына мындай пый кылып туруп квартира салып койсоңуздар дагы өтө сонун бизнес болот. Базарга жакын жерде өзү квартира бизнестери жакшы иштейт, билесиздер, Ушундай ылайдан тургузулган 3 комнаталуу временкасы бар, убактылуу жашаганга. Алып дагы убактылуу жашап турсаңыздар болот. Үйдүн ичине бир катар кире турган болсок, ушул жер кире бериш жайы мынакей. Жыгач эшиктери коюлуптур. Анан ушул коридору мынакей кухня катары колдонулат. Бул жакта раковинасы, кухня мебели, стиральный машинасы, андан ары холодильник. Бул жерде чай иче турган стол, стулдары. Ушундай. Бул тараптан болсо узун ушул чоң зал бөлмөсү мынакей. Бул жакта телевизорун орнотуп коюптур, жыгач айнектеринде, потолоктору бийик. Ушундай. Азыр жайдын ысык күнүндө өтө салкын болот экен. Бул жак жагы детский бөлмө мынакей. Азыр балдары ушул жакта уктайт. Чалсаңыздар болот, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Жеринин жалпы аянты 6 соток, басы 58 миң доллар. Арзаныраак ушундай үйлөр болсо чыгарчы дедиңиздер эле, мына таптык, алыңыздар, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос туулган группаларга жөнөтүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.